Балбай айылында бөбөктөр күткөн бала бакча курулууда. Садик чоң экен. Бүткөндө келем. Балбай айылында курулуп жаткан бул бакча 2 кабаттан туруп 100 орунга ылайыкталган. 4 тайпага даярдалып, ичинде бардык шарты менен болот. Учурда имараттын 2 кабаты тургузулуп, курулуш жумуштары 40% аяктап калды. Курулуштун жалпы наркы 65 миллион сомго жакын. Учурда 2 этаждын кладка стенасы туруп, бетон куюу жумуштары жүрүп жатат. Опалубка урулуп, даяр. Кудай буйрса бүгүн эртең бетон куюлат. Толук оборудование менен камсыздалынат. Ички, тышкы жасалгасын бардыгы жасалат. Благоустройство тышкы жанагы оюн аянтчалары менен курулат. Айылда буга чейин бала бакча жок болчу, мындан улам жергиликтүүлөр бакчанын көйгөйүн бир топ эле тартышкан. Мында 500дөн ашык түтүн болсо, бакчага бара турган балдардын саны 150ге жетет. Садик курулуп атканына биз аябай кубанычтуубуз. Кичинекей балдарыбызды биз деген мисал үчүн мен неберелеримди көрмөнтүк алып барчубуз. Жолуна айына 1000 сомдон төлөчүбүз. Балдардын келечегин ойлосок, ушу садикке берген балдар аябай билимдүү, мындай тың чыгышат экен. Ошон үчүн айласы жок көрмөнтүк алып барышат, түпкө алып барышат. Айылда азыр шарты бары кошуна айылдарга ташыйт, түпкө ташыйт, ал баарын колунан келе бербейт экен ташыганга. Мисалы азыр Күрмөнтү айылына деген бир 30дай баланы ташыйт, машинеси барлар. Түп айылына дагы ташыйт, аякка да бир 25 баладан ашыгыраак бала. Эми буюрса бүтүп кетсе жакшы болот эле, элдин көптөн көп үмүтү акталат го деген ойдобуз. Дуанда учурда 8 мектеп, 7 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми жалпысынан 23 ар кандай социалдык объектиде курулуш иштери аткарылып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, ысык көл жаңылыктары.